Егер маршрутка дезинфекциядан өтпөй, же болбосо ошо маска тагылбай линияга чыксаңар, ошол күнү ошол маршруттан линиядан снимать эткиле. Линиядан алабыз айтып коет. Каттабайсыңар. Ошо коомдук транспортту айдаган айдоочулар менен түшүндүрүү ишин жүргүзүп атабыз. Силердин алдыңарга атайын келдик. Бул өтө тездик менен жуга турган оору болуп атат. Болгондо дагы көп топтолгон адамдар болсо, ошонун бири-бирине жугуп кетүү мүмкүнчүлүгү чоң да. Ошон үчүн, урматтуу айдоочулар, бардык тартиптерди сакташыбыз керек. Бардык тартип сакталганда гана бул ооруну жеңе алабыз. Көрдүңөр, мына Кытайда биринчи чыкты, кытайлыктар, Кытай эли тартипти сактап, эч ким ишке жакка чыкпасын, бардык мынандай процедураларды аткаргыла деген нерселердин бардыгын аткарып, мына бүгүнкү күндө жеңип отурат ошол вирусту. Ошон үчүн биз дагы ошого барышыбыз керек. Сиздер не кылышыңыздар керек? Сиздер маршрутта адамдарды ташып жүрөсүңөр. Силердин маршрутуңарга ар түрдүү адамдар чыгып атат. Көрүп атасыздар, а? Эч ким сиздерге кепилдик бербейт, ошол вирусу бар адам чыкты, чыкпады деп. Аны эч ким билбейт. Ошон үчүн сиздер сөзсүз түрдө эртең менен линияга чыкканда машинаңарды дезинфекция кылгыла. Адамдар кармаган жерлерди сөзсүз түрдө хлор менен арчыгыла. Сөзсүз түрдө маска менен чыккыла линияга. Бул биринчиден өзүңөрдү сактайт, өзүңөрдү. Экинчиден сиздер ошол жердеги адамдарга мүмкүн бирөөгө жууп калса, ошол нерсени таркатпаганга дагы жардам берет. Түшүндүңүздөрбү? Бир эле моментте өзүңөрдү сактайсыңар, экинчи моментте ошол кокус биз эч кимибиз гарантия бере албайбыз мага жукпады деп. Кокус бирөөгө таркатпаганга дагы бул жардам берет. Ошон үчүн бирөөнү ойлосоңор, элди ойлосоңор, бала чакаңарды, өзүңөрдү ойлосоңор, линияга чыкканда, маршрутка отурганда сөзсүз түрдө маска менен жүрүңүздөр. Эгер маршрутка дезинфекциядан өтпөй, же болбосо ошо маска тагылбай линияга чыксаңар, ошол күнү ошол маршруттан линиядан снимать эткиле. Эгер ошондой болуп катталса, линиядан алабыз айтып коет. Каттабайсыңар. Эгер бир күн предупреждение берет, линиядан алынат, эртеси күнү дезинфекция кылып чыгасыңар. Эгер дагы экинчи жолу кайталанса, анда уже линиядан снимать эткиле. Бардыгыбыз чогуу күрөшпөсөк, бул дартты жеңе албайбыз. Ошон үчүн ушул моментте мындай аянбай, өзүңөрдүн убактыңарды аянбай иштеп бергиле. Силерден суранып кетебиз. Порошок 10 литр сууга 1% раствор болот. Ошо менен жасайсыңар. Негизги шартты сакташ керек. Дезинфекцияны жасаардан мурун маршрутканын ичин толук бир сыйра тазалап, шөпүрөп жууп, андан кийин ручкаларды кармай турган жерлерди сөзсүз жасаш керек. Андан кийин жасагандан кийин айнектерди жаап туруп, жарым саатка дымдап койгула. Болбосо эффект болбойт. Чөнөмүтүп жаап коюп, ошол бойдон кетсеңер натыйжасы жок. Ушул нерсени сакташ керек. Ансыз деле могу жерде бир маршрутка турушаңыз 1 саат ашып турасыңар, туруп каласыңар. Ооба. Жок дегенде жарым саат жаап койгула өзүңөр туруп. Ошондо анан кийин ашып коюп, кичине шамалдатып коюп анан жүрөсүңөр. Ушул негизги эреже ошо. Анан аны жөндөн эле бекерден дезинфекция кыла беребиз деп, жөн эле көргөзмөгө дезинфекция кылган пайдасы жок. Каражатыңар түгөнүп калган болчу болсоңор, биздин ишканага кайрылсаңыздар, бирок каражат биздин өзүбүздөн чыкпайт бул. Таблетка да чыкпайт, хлорамин да чыкпайт. Биз да алып келебиз барды. Бул импортный товар бардыгы. Мүмкүн болушунча колдон келген жардамды беребиз биз. Аларды эмне жөнөтөбүз деп барып алып келгиле, барып издегиле. Таппайт да, эч жерден таппайт. Болуп атат. Жок деп айтпагыла, болуп атат. Эми биз мына бул жерде жаныбыздагы аптекалар, бир аптекада болбой калса, жок экен деп ойлоп западныйларга бардыртып, эми издегендер таап атат бирок. Ошон үчүн биз жардамга келип атабыз го силерге. Рахмат. Ал жерден сатып алат, сатып алып келип, ар бир ушундай мемеде, конечныйда канча маршрут ишке чыккан болсо, ошончо гана бергиле деп атабыз. Ошону мисалы 15 машина чыкты, 15ти бергиле. 20 машина чыкты, 20-ны бергиле. Андан ашык бербегиле. Эми түшүнүп атабыз, бир моментте азыр мемелерди, маскаларды кээ бир адамдар пачкалап үйүнө алып барып бекитип алды. Ал туура эмес да. Ошон үчүн биздин аптекаларда баягындай кичине тартыш жарашып атат. Бирок бул убактылуу.
Азыр 2 ишкананы ишке киргизип атабыз Ош шаарынын өзүндө эле. Алар тигип азыр 1 ишкана иштеп атат, бирок ал кичине успеть этпей атат. Азыр 2-чи ишкана бүгүн уже ишке кирет. Учурда коронавирус оорусу дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде кулаш чайып, ошондой эле Кыргызстанда дагы Жалал Абад облусунун Сузак районунда 3 учур катталган. Ага байланыштуу Ош шаарындагы эл ташыган автоунаалардын, маршруткалардын айдоочулары дагы ар бир каттам бүткөндөн кийин келип, өз унааларын мына ушинтип дезинфекциялашат. Шаар боюнча буга чейин өзү бир күндө 700'ün тегерегинде кичи автобус чыгат линияга. Бирок бүгүнкү күндө азайды. Бир 500'ün тегерегинде болуп калды. Себеби мына көрүп атасыздар, студенттерге, мектеп окуучуларына бүгүнкү күндөн баштап бала бакчаларга бардыгына каникул берилди, карантин болду. Ошонун эсебинен маршруттун сандары да азайттык. Мында суроо шаарда автобус менен троллейбуска эл аябай көп чыгат да. Ошолордун саны кандай болот эми? Алардын саны дагы буга чейин бир күндө 35 автобус, 40'тын тегерегинде троллейбус чыгып аткан. Бирок андагы биз бүгүнкү күндө бир 27-28 автобуска чүрдүк. Троллейбусту дагы ошо 30'ун тегерегинде чыгып атат бүгүнкү күндө. Троллейбустун ичине чыккан адамдардын санына чектөө болобу? Чектөө биз азыр айтып атам, эскертүү берип атам, азыраак адам алгыла деп. Ушул күндөрү азыраак адам алып тургула, көп адам жүктөбөгүлө. Себеби адам канча бири-бирине жакын контакт болсо, ошончо жугуп кетүү коркунучу чоң да. Ошон үчүн азыр биз бардык айдоочуларга айтып атабыз, адамдын санын азыраак алгыла, мындай мурдагыдай баягы час пикте көп жүктөөчү эле го, ошондой кылбай азыраак алып иштеп тургула деп. Бул убактылуу нерсе.